Assalamu alaikum мекендештер, достор, дыйкандар. Biz Polşada жүрөбүз, Варшавада. Клуб Малина көчөттөр заготовканы жаңа баштадык. Бул поля. Көчөттөр будан бир жума алдын казылып, жерлер турат, казылгандар. Бул жака көмүлгөн. Барлык көчөттөрүбүз ушундай болуп дайын казышып, клиенттерге айтканбыз, казып жерге көмүп коюлат. Свежий боюнча. Ушат аз чыгарып, буйруса 3 күндө баарын заготовка. 4 күндө буйруса жетип барат Кыргызстанга. Первый отправка болот. Көчөттөрдүн баары мощный. Жаш тамырлар. Жаш тамырлар. Сон. Силерге мындай көчөттү эч ким таап бере албай дейм да. Assalamu alaikum мекендештер, достор, дыйкандар. Biz Polşada жүрөбүз, Варшавада. Азыр ушул оборудованиялар чыгарган ягода боюнча, анан бул техникаларды, сельхоз техникалар бар экен, комбайндар бар экен. Ушу комбайндарды чыгарган компанияга келдик, кыдырып көрүп жүрөбүз. Бул жерде смородина, карагат, анан малина, вишня, өрүк түрдө терген комбайндар бар экен. Жүрлөмө малинаныкын көрсөтүп койлу. Бизге эң эле кызыгы малинада. Малина мына малина тереткен. Ушул комбайнды көрсөттү. Ушул малинаны тереткен. Мына. Мына кадимки эле тракторге кошулат экен. Трактор эле. Анан могунусу көтөрүлөт экен. Көтөрүлүп туруп, жөөктүн жарымына салынат экен. Жөөктүн жарымын могуз менен көөт экен да. Мына могуз менен көөт экен, могу пластиктери менен. Анан могу транспортер экен. Ушу менен алып тиги жака жүрөт экен. Анан неме кылгандар? Алжыракта тарса. Мына ушу жерден бул жерде турат экен. Бул жактан линия менен көтөрүп туруп, могу жерден воздух менен үйлөйт экен, жалбырактарын түшүрүп туруп, анан кийин мына могу жерден малина түшөт экен. Бул жерде яшик, муну алып салыш керек экен. Муну алып салып, эки яшикке түшөт экен. Яшиктен алып, яшиктен түшөрөт экен, яшиктен алып бул жака жие берет экен. Ушундай комбайндар бар экен. Эми бизге
Пока бул нерсени иштеткенге может эртерээк болушу мүмкүн, бирок булар дагы эми жакшы улучшать этип жакшы карап атыптыр. Анан ушул сурадым азыр келип, ушу бул жана Полька менен Палананын мекени бул Польша болгондуктан поляктардан сурасам, ушулар Полька Палананы чогултканга болот дейт. Комбайн менен чогултса болот экен. Эми жакшылап изилдеп дагы бир сыйра сүйлөшөбүз. Реалдуу түрдө ушул нерсе менен колдонгондор барбы, жокпу? Дагы маалымат берип турабыз. Мына, туугандар, көрүп атасыңар. Могу смородина чогулткан карагат. Көп комбайндар бар экен булардыкы. Жанагы вишня. Вишняны бизде ар кимдир ар кандай айтышат. Черешняны да теришеткен комбайндар жаман көп экен. Абрикос. Дай буюрса уш техникалар биз жака дагы барат экен. Мына комбайндар ягада чогулткан. Эң чоң ушул экен. Биттарда. Мына производствода иштеп аткан караган. Транспортерлорду жасап атат. Фрезаларды жасап атат экен. Иш кайнап атат. Бул байкемдер бирдемелерди жасап атат. Электричествосын жасап атат. Салам алейкум, дыйкандар. Биз азыр голубика өстүргөн питомникке келдик. Польшада 150 миң штук голубика көчөтү бар экен. Сонун көчөттөр экен. Булардын кандай өстүрүлөт, кыйынчылыктары барбы, жокпу? Бизде бул кислый почваны требует этет деп биздикилер көптөр коркуп аткан. Анан ошону кантип өстүрсө болот бизде деп пробага быйыл алып барып бизде өстүрсөк деп атабыз. Себеби дегенде бул өтө кымбат көчөт. Кымбат ягада да мына. Сонун экен көчөттөрү бул. 2 жылдык дедиби? Мынакей. Это тоже сколько лет? Здесь 4 года. 4 года. 4 года. Это через 2 года вот это Такой будет, только надо поменять большие горшки. Да. Потому что в таких маленьких она будет держать, и она такая остается, как есть просто. А на 1 гектар сколько? 3300. Да. Система посадки. Ну как здесь. 3 метра между собой, между рядом и 80-90 сантиметров в ряде. Да. Но можно и 70, но это потом надо сильно обрезкать, да. Если не сбор механический или... Нет, ручной. Но здесь уже немножко, потому что здесь сбор стоит 1 евро, например. Килограмм. Если не секрет, почем сдавали? Сейчас на этот сезон уже было 3,75, это было евро. Средняя цена. 3,75 евро. Ну 350 тонн, да? По-нашему. Нормально. Это 2 года уже кореня, да? Тогда этого кореня уже почти нету, потому что он целый, но не свежий, да? Желтый это потому что за температуру. А здесь
да? И цвет, смотрите, лучший корень. Да? Лучший корень, да. Да, лучший корень там. Потому что там он держится уже второй год, и там этого кореня нет места, чтобы он растул, да. И потом его убирает. Его меньше, чем есть. А здесь уже полный, и это как посадить такой корень в землю или в большие горшки, тогда быстрее растут. Горшки максимальные какие могут быть? В серве девают уже 115 литров. 115 литров, Да. А получается... Карасаңар достор, буякта атайын мына кайчы менен кескилип атат үстүн. Анан муну алып туруп кайра атайын смесь бар экен. Бул торф менен перлитти аралаштырат экен. Анан ушундай кичинекей жактарга отурулса кайра экинчи тамырлары чыгат экен да. Мына ошентип бул оптимизация кылышат. Достор, мына жана мындай экен да, 1-2 күндүн ичинде лабораториядан материалды даярдашат экен. Анан 2 жума жана биз инвива деген жака барганбыз, эсиңерде бар, Гелден биринчи мондай эмеге кичинекей жабык жерде өстүрүп свет менен. Андан кийин аякта 2 жума өсөт экен. Ол жаңы бияка көчүрүлүптүр. Көрнөрү тамырлары уже жакшы болуп чыгып калган. Анан боундай биринчи туннель менен жабып салышат экен ичин, анткени өзгөчө бир шарттар түзүп бериш керек. Ушул туннелдин ичинде мондай кичинекей тешиктер менен бул 1 жума дагы турат экен. Анан 1 жумадан кийин чоңураак бияка көчүрүп, анан бияктан дагы 2 жумадан кийин полностью сатыкка көчөттөр даяр болот экен да. When they are buying which stage? It all depends. For our nurseries and for garden centers, we make some bigger plants. This is not a product for a garden center. Дөргө бирдемелерге запрет жок деп алып барган. Анан ошол үчүн муну аргументтер эмне үчүн башкача жол менен жөнөтө албайбыз, чисто таза тамыры менен дегенде, анткени мунун ичинен тетиги торфту тазалаган мүмкүн эмес деп да. Ошол үчүн This is our main product. I mean blueberry in this size. This is plug tray 84. It means 84. We got 84 plants. Малина экен. Ушундай дагы 40 боягында бир как муну эмне деп коет эле, кассетада 40 штук бар экен да, ошентип жөнөтүшөт экен. Ушундай да популярный размерлер бар экен да. Пинайн понтта поткен мону. Стаканчик. Канча сом экен? What's the price of this plant? Prices